Мөмөлүү даракка ташыргытат. Биз мөмөлүү элбиз. Манасыбыз бар, наркыбыз бар, салтыбыз бар. Каны суюк, аябай кызуу жигиттерибиз бар. Калпагыңды чечтесе башымды кесип ал деген төрөлөрүбүз бар. Мен кече күнү эле жаздым аны. Ошол Токсоба төрө боюнча. Кытайлыктар аябай урматтап кызыл чоку топуну кийгизебиз дейт. Анан котормочу келип туруп, башын калпагыңызды чечиңиз, биз сизге кызыл чок топуну кийгизебиз. Бул Кытайдын мамлекеттик даражасын белгилеген эн белги. Знак государственного отличия деп коет азыр. Мамлекеттик эн белги. Анан ошо Кыргыз-Кытай чегинде ала тоодой болуп, тияка да өткөрбөй, бияка да өткөрбөй, тоонун бир тоголок ташы дагы Токсоба төрөнүн уруксаты менен тоголончу эмес экен деген сөз бар. Анан ошо кишини урматташат. Бул киши орустарга, казактар султаныбыз деп, орустар уважаемый деп, кытайлар ошентип өзүнүн кызыл чок топусун берип, калпагыңызды чечиңиз, топону кийгизели десе, чечпейм деп коет. Анан төрө таң калып, бизде чоң салтанат болуп атат. Салтанатта сиз кийип өтүшүңүз керек дегенде тилмеш дагы которот. Бул тирүү киши өткөн заманда кадимки Кыдыр акенин атасы. Атасынын агасы Токсоба айтып атат. Менин калпагым керек болсо башымды кесип алсын деп атын буруп алып кетип атпайбы? Калпактан өмүрүн кыйып атат. Ушу мен кийген калпактан менин өмүрүм артык бекен деп башымды кесип ал деп атат. Менин калпагымды чечкенче деп. Мындай сүйлөп койсо, эл ичинде сүйлөп койсо жөн эле сөз. Ошону улуттук баалуулук деп көтөрүп турсак, денең дүрт ете түшөт. Каның кайнап кетет. Атын буруп алып жөнөгөндө 4 ат кошкон арабага ортосунда чок-чойток жыл топуну салып алып аркасынан жеткирип барышкан экен. Уламыш эми бул. Бирок кандай уламыштын күчү турат. Бар күнүн жанында боргон киши жок. Манасча айтканда жалганы менен иши жок. Бирок денеге, адамга, ойго, пикирге не деген таасир берип атат. Бабалар салган жолдон менин жаным артык бекен деп дагы төрөнүн айтканы. Аны да айтпадымбы? Ата бабамдын каны менен өткөн жол менин жанымдан артык бекен. Мен бербейм бул жолду. Кыргыздарга жол акысын төлөсүн. Мен силерди Кытай тарапка өткөрүп, Кытай тараптан мамилемдин бузулушун каалабайм деп атат. Анан тигилер опул күчкө салат. Күчкө салганда кайран жарыктык киши айтып атпайбы? Атамдын каны менен өткөн жол менин жанымдан артык бекен. Билгенин кылып ал деп өткөрбөй, колун кыя чаап таштап атпайбы? Бул тарыхтын бүктөмүндө калып кеткен эле кишинин бири эле Кыргыздын манабынын төрөсүнүн кылган иши ушу. Анан жигиттерин ойлоп көр, эмне кылып жиберет? Сапырып жиберет да. Ошонун 3 миллион эл, 7,5 миллиард элинде чекчейип, биз элбиз, жербиз деп делегибизди көрүнгөн жердин баарына сайып алып, бүгүн тең ата болуп жашап атпайбызбы? Кудайга тобо деш керек да. Жанагы мен айтып аткан сөздөр, эмелер, кемпирдин баласымын. 2 айымдан алып кетип чоңойткон өзүмдүн чоң энем. Ошо аркамдан ээлчип алып сүйлөгөн киши. Анан жаңы айтышкан уктап калды. Токтот сөзүңдү, түнкү саат 12-де мен тизесинде уктап атам. Угуп атат деп койгон. Түнкү саат 4 койгонуп келсем дагы эле сүйлөп атат. Ортосу эмне болгонун билбейм. Бирок баягы кысталганда, жанга сайганда, жана чоң жыйындарда сүйлөгөндө өзүнөн өзү ошол мен уктап калган учурдагы окуялар чыгып кетет. Ойгонуп кетет эмнегедир. Көрсө жапондор балдарын туура тарбиялайт экен. Боюна бүткөндөн баштап эле жакшы сөз айтып, комплимент айтып, баатыр болосуң, эл багасың, жер көрөсүң деп тарбиялайт экен. Бул жагында Кыргыздын дагы наркы бар. Анан кеп сөз ошол эле Байбиченин сөзү. Өзүбүз эле унутуп койгон сөз. Өзүбүз эле мүлдө журт, барча эл жүйөлөшкөн кеп жок. Жакшы пикир түшсө кашаалап эле кысып келатасыңар, укпайсыңар ортодогу пикир деген сөздү азыр айтпай калбадык. Муну Түгөлбай Сыдыкбековдун сөзү. Төлөгөн Касымбековдун сөзү. Жийирге кир, кашаалап эле келатасың. Жүйөлү кеп турса алдыга чыгарбайсыңбы? Мүлдө элге жеткирип койбойсуңбу? Мүлдө журтка жеткирип койбойсуңбу? Кудай ырган бала. Ушу жашка келдиң. Каржылыйыңды казып, каныңды азык кылып, жаныңды оозуңа тиштеп элге кызмат кыл. Сенин кулга, кудукка кайрылак салган кызматың кара жерге кирсин. Не деген керемет сөздөр. Эми жанагы курсактагы баладан баштап тарбиялашат экенде. Өргө отурат дейт, данышман төрдө отурган экен. Анан жигиттер камчысын илбей сүйрөткөн бойдон эргилчекти туруп эңкейип бой жерге кирип келишти дейт. 7-8.
Danışman менен учурашып, камчыларын бүктөп, бел курчого сайып отургандан кийин кош бойлуу кыргызча кош кабат келин деп айтып койчубуз. Кабаттуу келин экен деп, жүктүү келин экен деп, же жүктүү кыз экен деп коебуз, боюнда бар кыз. Анан азыркыдай жана одоно мунун боюнда бар экен деп айтчу эмеспиз. Кош кабат келин экен деп койчубуз. Анан жүктүү келини жүктүү болгон экен депчи. Илгери ушинтип айтчубуз. Азыр болсо боюнда бар деп эле чекчейип отурбайбызбы? Ошондой келин келип, чанаштын оозун түрүп, анан келген жигиттерге карыяга кымыз куя баштайт. Кош бойлуу акырын келип кымыз куя баштайт, жигиттер Danışmanга айтып атат. Кечеги каркыранын сол өңүтүнөн куугундар аркабыздан кууп жеткенде тизеге чаап баарын жыгып салдык. Экинчи жигит айтат, Каражондон мени качырып кирди дейт. Жалтанганга убактым жок, айланайын сакы төшкө сайып өлтүрүп салдым. Арып калпарып gömдүм дейт. Үчүнчүсү айтат, гербендер бараткан экен. Темир тезек, мата бөстөн алып 5-6 койду кошуп берип коюп туруп, кубалап чыгарып койдук дейт. Аксакал баарын угуп отургандан кийин ошол кезде баягы келин кымыз түгөнөт дагы сыртка акырын чыгып жөнөйт. Жөнөгөндө Аксакал айтып атат, 87-90-орго жетип. Жигиттер, алдыгы сөзүңөрдү оңдогула. Кебиңерди оңдогула. Курсактагы баланын кулагы ачылып калган турбайбы? Дейт. Анан жигиттер шылк-шылк отуруп калат, келин кайра кымызды көтөрүп киргенде жакшы маанай кочушат. Жылдарды карыткан нарк аксакалдарыбыз ошонун баарына көз салып отурган. Ошону байкаган. Ошол келинге да ошондой аксакал киши айтып атпайбы? Баягы келин жөлөнүп турганда, кыргыздын келини жөлөнүп туруп калганда 6 айлык мөөнөткө келип калат экен. Курсактагы бала. Эчак эле кулагы ачылып, божидегилер менен кошо туруп. Муну биз 3000 жыл, 1000 жыл мурда эле биздин наркыбызда айтылып келген. Мындан 2 жыл мурда Жапондогу окумуштуулар Нобель сыйлыгын алышты. Ушуну аныктап. Алар деп изилдеп чыгышты. Түйүлүктөн баштап балдар үй бүлөнүн жашоосуна катыша баштайт экен. 3 айдан кийин бутугуру кыймылдап, 4-5 айдан кийин булар көздөрү, угу органдары ачылып, 6 айга болгондо эске тутуу сезимдери калып, ошон үчүн баланы курсактан тарбиялаш керек экен деп, илимий лабораторик анализ кылып, бул далилденип, ошол окуяны далилдеген окумуштуулар Нобель сыйлыгын алып атат. 3-4 эле жыл болду, муну баарыбыз окудук. А сен экөөбүздүн ата бабабыз муну илгери айтып койгон. Анан Кыргызда дагы бир сөз бар. Эл тайын тартат депчи. Улуу кыздын тун оолундай болгон садага болоюн, жакшы мырза жигит турбайбы депчи. Эр тайын тартат деп айтат. Эми окумуштуулар изилдеп чыкты. Атанын касиеттүү гени анын кызынын баласына жээң өтөт экен. Анан жээң келди, жети бөрү келди деген сөз дагы ошондо. Жээндер чыйрак чыгат экен. Сенин кызыңдын баласы сендеги касиетти ошонун 70-80%-ын ээрчит экен. Муну биздин ата бабаларыбыз илгери эле айткан экен да. Илгери эле айткан экен. Эр тайын тартат. Эр тайын тартат. Жээнге жети кырастык кылат. Жээн келди, жети бөрү келди. Жээн эл болбойт деп тамашалап, чыйрак, тири карак чыккан балдар да, кыздын балдары таяталап туруп, тайын жетелеп кетип атпайбы? Эми ошол окуяны азыркы медициналык илим муну да 3-4 жыл мурда эле далилдеп атышат. Хромосомы, которые наследуют отцовские эмелерди, кыз аркылуу келет экен депчи. Ошон үчүн кызыңа жакшы мамиле кыл деп. Ошон үчүн кыргыз наркында, салтында кыз келсе төргө турат. Төркүлөгөн кыздай болуп деп. Кудадан кийин келе сыйды кыз көрөт, кайын журтуна келген. Бекеринен өкүлөт өкүп апаларды шайлап койбойт. Кыздын сөзүн, кыздын каалоосун, тилегин эки жакка жеткирип турган ортодогу абдан жакшы бул кыргыз семьясында, кыргыз наркындагы институт деп коеюнчу эми жагымдуу жагдай деп мен которуп алгам. Ушундай жагдай. Ошон үчүн кыргыз кыздын узатып атканда дагы кошок кошуп чийден сырткары деп сен ошонун бүлөсүң, сен ошол бүлөнү багасың, сенин атың затың ошол жак менен чыгат. Сен ошол жакка төрөйсүң баатырларды, сен ошол элдин камчысын чабасың. Сен өлүп калсаң ошол кудамдын жанына, кудам жаткан жерге ошол айылга көмүлөсүң. Дейт. Эми бир жогол деп чыгарбайт, бирок ушундай нарк менен узатат экен. Анан өкүл апасын шайлап коет экен. Өзүнүн журту менен байланыш, карым катнаш, мамилелердин баары өкүл ата калыс болот экен эки жаккачы. Ошон үчүн кыз өзүнөн 2 жаш улуу кишинин дагы ата апа деп чакырып калат.
ушунун баарын ойлонгон карачы, көчмөн журт. Элдин оюна азыр далилденип аткан көрүнүштөрдү ата бабаларыбыз айтып койгон. Ошон үчүн биз найзанын учунда кылычтын мезинде наркыбызды жоготпой, коротпой келип, азыр эл аралашып, эл менен тең ата болуп жашап атабыз да. Кыргыздын тарыхы, адаты, мамилеси, дити, тили, абийири, уяты, ушунун баары тең Манастын ичинен таап чыгасың. Манастын ичинен таможняны табасың. Атайлап тога келип кет, жол акысын берип кетти. Заплати пошлину. Үнүмдү күнгө жарыктап, баарыңа салам салыктап деп, салык саясаты. Калың элге жагыш керек го, бүт журтту багыш керек го деп. Манаста Бакай менен Семетейдин жолугушунда айтып атпайбы? Улуу журтка жакшылыкка, ийгилик каалап кетелик. Жакшылык каалап кетели, жаманды адашып, жакшылыктан ашып, биздин кылган ишибиз кымбаттуу элибизге жарашып, эсен соо жүрөлүк, тири карак бололук.